Чалдыда районунун Туюк деген жеринде турабыз. Сол жака кетсек Каңгургон айылы, ал эми оң жака кетсек Бөрүтөкөй айылы. Эки айылдын аралыгы 5 километрди түзөт. Бөрүтөкөйдө 4-класска чейин гана окушат. Андан кийин окуучулар ушул Каңгургонго келип билим алып кетишет. Башкача айтканда ушул жолдон күндө басып өтүшөт. Али Бели Кателек 13 жаштагы Жолборс 5 бир туугандын кенжеси. Эки эжеси менен агасы шаарда. Атасы ооруп эшикке чыга албагандыктан үйдөгү жумуштун баары анын мойнунда. Бала болсо дагы күн сайын таң эрте 6-да ойгонуп, мал-жанды жайгаштыра баштайт. Андан соң коңшу айылда жайгашкан мектепти көздөй жөнөйт. Биз Жолборстун бир күндүк түйшүгүн тартып келдик. Эми мектепке даярданасыңбы? Ооба. Азыр элден болуп эле кете берем. Таңкы саат 6:30. Жолборс малын карап өтүп, мектепке даярданып, көчөгө чыкты. Бул жерден Бөрүтөкөй айылынын окуучулары 8-де башталчу сабагына 1 саат мурун чыгышат. Мектепке жетүү үчүн бир тоону ашып өтүү керек. Болду, ушулар элесиңерби? Канчанчы класстын окуучулары булар? 8дер. Дагы? 9. 10, 11. Баарыңар ушунча элесиңерби? Жок, дагы бар. Аларды күтпөйбүзбү? Алар кеш жөнөйт. Айылдан чыгып Токой менен жол тарттык. Жолдо бири-биринен тапшырма сурап, кызыктуу маек куруп барышат. Окуучулар туулган күндөрдө куттуктоо сөздөрдү айтып, ыр-ырдашаарын мага кубануу менен айтып атышты. Эртең менен кечинде суук, жер тоңгон, жайы кышы шылдырап агып турган булактын суусун бойлой окуучулар басып барат. Жазында бул зоодон таш кулайт, кар эрип, шаркырап суу агат. Мындай учурларда окуучулар зоонун түбү менен өтүшөт. Бул жерден чыгуу кышында бир аз кооптуу. Ага карабастан окуучулар сабагын өзгүлтүккө учуратпай мектепке барып келишет. Азыр кар көп жая элек, бирок кар калың түшкөндө жолдор тайгак болуп калат. Биз жана капкараңгы кезде чыкканбыз. Азыр бир аз таң агарып калды. Жолборс, канча убакытта жетесиңер? Жай бассак 1 саат, тез бассак жарым саатта эле. Күндө барып келип окуйсуңар да? Ооба. Сен кышкысын канча бут кийим жыртасың? Кышында 3-4 кийим. 3-4 бут кийим жыртасыңбы? Сен ким болгуң келет анда? Милиция. Эмнеге милиция болгуң келет? Милиция уларды кармайт. Чыгараны коргойт да. Чыгараны коргоң келет, Эмнеге чыгараны коргоң келди? Каякта чыгаралар катталбай турат? Көткөндө. Азамат. Сен атың ким? Зулфия, канчанчы классың? Бер минут токтоп тур. Канча? 9. Не деген китепти көтөрүп алгансың? Көрсөтчү. Литература. Ыр жаттап келатасыңбы? Колуң ушуп калган жокпу? Кайсы ырды жаттадың? Айтып бербейсиңби? Бир куплет. Сен атың ким? Мадина, канчанчы классың? 5. Чарчап эле барып келатасыңбы бул жактан? Жок. Ким болгуң келет сен? Мугалим. Кайсы сабакта мугалим болгуң келет? Музыкадан. Музыкага кызыгасыңбы? Кана ырдап берчи бизге. 1 саат жөө басып, Каңгургон айылына келдик. Бул жерден Жусуп Мамыр атындагы орто мектепти дароо эле көрүүгө болот. Мында окуучулар идирек жылга жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балларды алышат. 1:30 Жолборстун сабагы бүтөт. Анын жумуштары көп болгондуктан эч кандай ийримге катышпай дароо үйгө жөнөйт. Жолдо муз тээп, шериктери менен ойноп келет. Карап турабыз, мына жерге барып токтойбуз, адаңдын нар жакты караганда машина жок болсо, нары кошуп тээп кетебиз. Кана башкаңар жоксуңар го? Калганыбыз алар
катышып сабактарга. Кружоктарга. Кел атканда бири-бириңерди күтпөйсүңөрбү? Келатканда жок, күндүздө коркунучтуу деле болбойт, ошо күтпөйбүз бири-бирибизди. Кечинде келаткандар ооба, чогулуп алып келишет. Саат канчаларда келип калат алар? Алар үйлөрдө мектептен 6:30 чыгышат. Буяка саат 8:00 келип калышат. Сен бүгүн канча беш алдың, Нуртай? Ба алдыңбы? Канча алдың? Боштайш. Иә, 5 койбой кошту да. 5 койбой койду. Канча алдың анан? 4 колон математикадан. Математикадан ким берет математикадан? Математикадан. Айназык деген эскерет. Сага 4 коюп койду, Чыгара албай койдуңбу? Чыгардым да жакта. Жактакай чыгарсаң 4 коюп койду. Калганына 5 мо 4 койду. Неге? Бирөөдөн көчүрдүң да 4 койду. Сен көчүрдүңбү бирөөдөн? Жок. Өзүң эле чыгардың беле? Бул жак азыр эле тайгак болуп баштаптыр. Кышында эмне болот? Кышындасы кар жаана жол салынып тепкич болуп калат. Ада кээде сыйгаланып тоңуп калганда өтө эле сыйга болот. Сыйгаланып нетип жыгылып кылып коюп барып келе беребиз. Болсунча сыйгак эмес бут кийим алганга аракет кылабыз. Бул жакта машиналар каттап турат экен. Машиналарды токтоткон учурларыңар болобу? Ооба. Бош келаткан машиналарды токтотуп түшпөшүп алабыз. Токтосо түшө аласыңар. Адамдар кирип кетет ие. Бул жактан муз сеп түшөсүңөрбү? Мына издери бар экен, карачы. Буюлардан сыйгаланып кеткенде муз сеп көмөнчө кетесиң. Таштар бар турбайбы бирок? Кар жагана таштар билинбей эле калат. Кар көп жаганда бутуңарга кар кирип, суу болгон учурлар болобу? Ооба. Эмне кыласыңар анда? Ада болсо мектепке кетип атканда көп деле суу болбойт, тоң болуп. Кайра келатканда суу болуп кар кирип буттарга суу болот, анан суу болсо деле келип үйгө барып куруп атабыз. Суу боюнча жүрө бересиңер. Ооба. Биз азыр сууга жетип калдык. Бул жакта Нуртай борсогун алып чыкты. Күндө сала аласыңбы, Нуртай? Жок. Кеделе. Күндө тамактанып чыгасың үйдөн? Ооба. Кана борсоң көрсөтпөйсүңбү мага? Пакетке салып, анан кийин салып аласың, Кана пакетте борсоңду көрсөт да. Болду. Тигип калдыбы? Сенчи эмне алып алдың? Биз болсо магазинден акча-пакча алып барып, бир нерселерди алып жейбиз. Ушинтип жолго алып келип жейсиңерби? Ооба. Шериктерибизге бөлүшүп. Мага да яшкина берди. Ушул суудан сууга түшүп буттары суу болгондор болобу? Ооба, мына көпчүлүгү кар жаап туңуп калат. Азан ошону басып сыйгаланып түшүп калгандар бар. Мындай шоктонуп дагы түшүп калгандар болот, Ооба. Буту сайып кетип кетесиң арабы. Бул көпүрө качан салынган? 2 жыл болуп калды. Ага чейин кантип өтүшсүңөр бул суудан? Айнакта секирип барып секирип. Тиги таштардан таштарга секирип өтүшсүңөрбү? Андан сырткары мына үстүндө машина жол бар, ал жакта суу жок. Жолборс курсагын тойгузгандан кийин үйдөгү жумуштарды четинен жасай баштайт. Ушул кыштарды куюп, мыналарды салганбыз жазындасы. Тамдын баарын өзүң салдыңбы? Ооба. Сабакты качан окуйсуң? Сабакты кечке мал окуйм. Мал салды кайрап бүтүп. Болду, Жолборс. Ооба, калган нерсени окуудан келип киргизем. Тайларды суугаруу анын күндө жасачу иши. Малды эрте менен түштө, кечинде карап коюп, сабагын аткарат. Отун жарып, үй ичиндеги тиричиликке да жардам берет. Ал эми Нуртайдын эшеги суу алып келүү үчүн башкы унаасы. Аны менен суу алуу үчүн чоң сайга бардык.
Суу тоңуп баштагандыктан эшек менен өтүү кыйынчылыкты жаратты. Анысы аз келгенсип суудагы кир болуп чыкты. Анан булакты көздөй жөнөдүк. Ne koyup koyun ha? Hakkı aklımda var. Çıkar. Tamam. Serkan. Serkan. Hı? Selektör gelin. Sen ne yapacağım? Hey. Ayaktayız be. Kırıl bas. Азыр сууну алып барып коюп эмне кыласың? Sağım okuyayım. Свет өчүп калган учур болобу? Ова. Эмне кыласың андыл мезгилде? Свет öçüp kalganda telefon jarı менен okuyayım. Сен күндүзү кечки иш кылсаң, кечинде жасашың керек болуп калат экен да тапшырмаларды. Канчанчы классың? 2-нчи классың? Сен бир токойдо окуйсуң, а? Ова. Кандай окуйсуң сен? Жакшы эле. Кийин чоңойгондо ким болгуң келет? Уста. Эмнеге уста болгуң келет? Уста. Мага жагат. Эмне жасагың келет? Мыналарды жасайм мен. Кана көрсөтчү. О, кылычты жасайсыңбы? Ова. Бун болсо велосипедтин кармачынан жасагам, ролунан. Муну Муну болсо отундан бычак менен кесип жасагам. баарын өзүң жасап чыктың, а? Ова. Ой, азамат, кандай окуйсуң? Көрүп эле кызыгып чыккан. Жүрөгүндө кири жок аруу балдар мектептин алыстыгына деле даттанбайт. Окуучу кыздар кыштын кыраан чилдесинде жолдун узактыгына карабай мектеп талабына ылайык юбка кийип барышат. Бул мектеп окуучуларына коомдук транспорт маселеси каралса, убактылары үнөмдөлүп, дагы көп нерселерге жетишмек беле.